2019 жылдын экинчи чейрегинин башынан баштап биз ушу өзүбүз тейлеген Токтогул районунун аймагында жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту кузутту алдын алуу жоюу максатында 3 этаптан турган программа ырастаганбыз. Силердин жакшы таза мыйзамды жасоого мүмкүн. Жерлерге чыгып, мектеп окуучулары менен өзгөчө 8-9, 10 класс, 11 класс окуучулары менен мындай айтканда түздөн түз жолугуп, өзүбүз даярдап койгон кыска метраждуу тасмалар бар эле. Ал кыска метраждуу тасма 4 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү кылмыштуулукка аралашкан жаш өспүрүмдөр абактарга барып, абактарда өзүнүн мөөнөтүн өтөп жаткандагы көрүнүштөр тартылган. Ал жерде ошол жаш өспүрүмдөр абактын ошол өзүнүн тартибине чыдай албай кыйналган көрүнүштөр бар. Ал жерде ошол жаш өспүрүмдөр өздөрүнүн кыйналгандыгы тууралуу жана кылмыш кылай электе, кылмыш жоопкерчилигине тартылай электе ата энесинин жанында жүргөн жашоону сагынгандыгы тууралуу өздөрүндө айтып кеткен жерлери бар. Андан кийинкиси баңгизатка аралашып, баңгизат колдонгон жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугуна келтирилген кесепеттери көргөзүлгөн. Келгиле балдар, баардыгыбыз силерге эмне максатка келип жаткан ага эжекелердин акылын мурдап насаатын угуп калдылар. Жана арактан артып калды. Арак бул арам. Таасири жакшы болду. Биринчиден ушул жанагы тамекинин зыяндуулугу боюнча, насыбайдын зыяндуулугу, наркотик заттарынын зыяндуулугу боюнча слайдтан көрсөтүлдү. Анан укук бузган ушул жаш өспүрүмдөрдүн зонадагы ишин да көрсөттү да. Бул баягы миң айткандан бир көргөн дейт, балдарга да бир жакшынакай таасирин берди. Мен ойлойм, бул иш-чара да токтоп калбастан андан ары дагы өзүнүн бир этабы менен, өзүнүн бир бекитилген график менен иш алып кетет деп ойлойм. Иш-чарага катышып кетейин. Мугалим Мөмөлү Дарат. Жаман жолго жүрбөштү үйрөндүк. Бул акелерге чоң рахмат, ушинтип тарбиялык саат өтүп жатканына. Кызматкерлер, милициялар келип бизге жаман нерселерге барбагыла, кечинде көп чыкпагыла, ата эненин сөзүңөр угуп кала деп бизге жакшы таасирлерин айтып, жакшы пикирлерди айтышты. Биз алар пикирлерди туура кабыл алып, ушулардын байкелердин сөзүн уксак, биз жакка эле барабыз да. Кудайга шүгүр, мен азыр туура жакка кетип атам. Анан кийин менин калым бар. Келечекте да туура жакка кеткенине. 3-чү этапта бул жаш өспүрүмдөрдүн арасындагы спорттук мелдештерин уюштурганбыз. Спорттук мелдеш 2 түрдө өтөт. Бул волейбол боюнча жана аркан тартыш боюнча. Бүгүнкү оюн эң сонун деңгээлде өтүүдө. Бүгүн биз ушул Актектер мектебинен келдик, Султан Нурманбетов мектебине. Бүгүнкү оюнду уюштуруп берген милиция байкелерибизге эң чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындай иш-чараны жергиликтүү эл сөзсүз түрдө колдойт. Биз мугалимдер жамааты менен жергиликтүү эл, айыл активисттери, жаштар толук эле колдоп атат. Муну уюштуруу Токтогул райондук ички иштер бөлүмү жана ошол Токтогул районундагы милициянын аймактык бөлүмү бар, Терек-суу деген, ошонун демилгеси менен уюштурулуп атат. Иш-чарага негизинен ошол 2 айыл өкмөттүн айылдарынын ошол мектеп окуучулары катышып атат. 7 айыл бар.
7 мектептен келишти. Айылдарды ынтымакка чакыруу, жаштарды үндөө, жамандык жолдорго барбас үчүн жакшы немелерди өткөрүп жатышат. Анын Кетменто айылында дагы өздөрүнчө бөлүмү бар, ички иштер бөлүмү. Ушулардын дагы жамааттарына рахмат ушинтип айылдарды ынтымакка чакырып өткөрүп берип атканына. Жаштарга кылмыштын алдын алуу иштер болуп жатат. Мына биз дагы Токтогул районунун имамы катары алардын кылган ишин колдоп, биз алар менен биргеликте биз да дин жакта кылмыш иши туура эмес деген аларга элдерге, жаштарга түшүндүрүп келе жатабыз да. Жакшы ушундай иштер көбүрөөк болуп турса, мына жаштар арасында кылмыштуулук азаят. Андан сырткары бул жеке эле жаш өспүрүмдөр арасындагы укук бузууларды жана кылмыштуулуктарды алдын алуу менен чектелип калбастан, биз райондун аймагында ушу жарандардын ден соолугун, өмүрүнө кол салууларды, мүлкүнө кол салууларды алдын алуу максатында основном кечки убакта саат мына жайдын күнү болуп калды 20:00-дөн 24:00-га чейин кечкисин жөө кайгыл күзөтү 5 маршрутта уюштурулган. Ошондой эле 2 мобилдик топтун багыты менен иш алып барып жатабыз. Токтогул райондук ички иштер бөлүмү нөөмөтчү милициянын капитаны Абдуллаев угуп атат. Baby